Амансыздарбы, кадырман калың жұрт. Ақтаңдай теледолборун алкагындагы Алтын Комуз байгесинин тандоо турунун бүгүн 9-чы чыгарышына күбөдөр болуп отурасыздар. Бүгүн биздин студияда ошол 9-чы чыгарылыштын төкмө коногу биздин жаш төкмө келечекте буйруса үмүтүбүз чоң Курманбек Алижанов. Ал эми биздин студиянын такай коноктору Кыргыз Республикасынын маданияттын эмгек сиңирген ишмер, элтээрдин ардегери, Түрсө эл аралык уюмунун сыйлыгынын ээси Байш Төлөнов агайыбыз, ошондой эле журналист, жазуучу, кино режиссер, Ош мамлекеттик университетинин кино академиясынын мугалими, белгилүү инсандарыбыздын бири Токтош Абыкеев. Жана биздин студияда такай акындарды колдоп коштоп келген конокторубуз бар, эки коногубуз бу жерде. Ал эми биздин борборубуз Бишкек шаарыбызда, ошол биздин Бишкек өкүлчүлүктө кичиген айым жандаган Кыргыздын мыкты инсандары, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер Кадыралы Коңкобаев агайыбыз баш болгон, Кыргыз Республикасынын маданиятты эмгек сиңирген ишмер Бүбайша Арстанбекова жана бүгүн биздин жаш төкмөбүз ал жерде кичиген жанында отурат. Кичиген амансызбы? Сөз кезегин сизге берейин. Мына жогоруда Абдуалике айтып өткөндөй, бүгүн 15-чи жуптар ат салышканы турат. Мен Бишкек студиясындагы жана Ош студиясындагы катышуучуларыбызды тааныштырып өтөйүн. Сыймык Исаков Бишкек студиясынан, акын Ош студиясынан Курманбек Алимжанов катышат. Саламатсыздарбы? Мына ушул бүгүнкү темабыз болсо, кадимки эл ырчысы эстебес аттыккан эстебес атабыз мына кара нөшөр атыгып кеткен эл арасында укмуштуудай атактаңктуу залкар акыныбыз Осмонкул атабыздын шакирти деп айтат экенбиз. Мына ушул эстебес атабыз туурасындагы видео сюжетке кезекти берели. Андан соң акындарыбыз алым сабак айтышып, өздөрүнүн кезегин баштай беришsin. Эстебес Турсуналиев 1931 жылы 5-майда Талоос облусунун Манасата районундагы Кара Арча айылындагы Өнөрпоздун үй бүлөсүндө туулган. Атасы Турсуналы комузду жакшы чертсе, энеси Арпаян жомокчу болгон. Эстебес акын комуз черткенде атасынан үйрөнүп, жаштайынан эле чыгармачылыкка аралашкан. Ырчылык менен төкмөлүктүн жол жоболорун белгилүү төкмө акын Токтогулдун шакирти Алымкул Өсөнбаевден 1946 жылдары шакирт болуп үйрөнгөн. Устат Алымкул төкмөнүн талантына баа берип, Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз мамлекеттик филармониясына алып келген. Турсуналиев фольклордук топ менен бирге Индия, Бельгия, Швеция, Франция жана Япония сыяктуу ондогон өлкөлөрдө гастролдо болгон. Анын чыгармалары 1950-жылдары жарык көрүп, алгачкы ыр жыйнагы Акындын үнү 1960-жылы жарык көргөн. Анын обондуу ырлары Акишим, Анделек, ошондой эле аткарган Жинди суу, Кыз жигит сыяктуу термелери эл ичинде кеңири тарап, бүгүнкү күнгө чейин мурас катары угулат. Анделек, сен бир бышкан анделек, өзүңдөй мага жар керек, кыялың чиркин сонунда, кандай жан сага пар келет. Сен бир тоонун улары, мен болсом аккан булагы, булактан улар суу ичсе, таркайбы жандын кумары. Сен бир бышкан алмасың, кол жеткис бийик жайдасың, башыңа чыгып барганча, башкалар үзүп албасын. Бул ырда акын сүйүүнү символдору аркылуу сүрөттөп, аялдын кооздугун, ыйыктыгын таңазалайт. Улуттук лирикалык эң назик, эң элге жакын чыгармалардын бири катары кабыл алынат. Эстебес Турсуналиев айтыштар, заман жарчысы, эскерүүлөр, ыр өмүрүм, кайыңды, тептердин автору. Ошондой эле ал филармонияда эл ырчысы эстебес аттуу фольклордук топту негиздеп, бир нече муун таланттарды тарбиялап кеткен. Бул топ азыркы күндө да өз ишин улантып келет. Кыргыз СССРнин жана СССРдин эл артисти, жазуучулар союзунун мүчөсү, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын, Руханият эл аралык сыйлыгынын жана башка жогорку советинин ардак грамоталарынын ээси болгон. Эстебестин өнөрүнө Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев да өзгөчө баа берип, ага Казакстандын эл артисти наамын өз колу менен тапшырган. Улуу акын, төкмө жана калемгер Эстебес Турсуналиев 2005-жылы 11-октябрда 74 жашында кан басым оорусунан улам дүйнө салган. Бирок анын мурасы, мууңдуу ырлары, кайрылуу күйлөрү жана тарбиялаган шакирттери аркылуу кыргыз маданиятынын ажырагыс бөлүгү бойдон калды.
Азын оолак болсо дагы эл ырчысы Эстебес Турсуналиев жөнүндө жалпы биздин көрөрмандар, бу жердеги калыстар курамы, акындарыбыз дагы көдөр болушту. Азыр эми акындарга кезек берерден алдың мен өткөн көрсөтүүдөгү биздин ошол Токтосун Тыныбеков жөнүндө биздин акындарыбыз айткан, ошондо Шекербек акын жалпы калыстардын баасына арзыды эң чоң баа бул 100 упай. Шекербек 100 упай алды. Ошону калың журтка айта кетейин. Эми сыймык иним кана келиңиз эми. Бул жакта Курманбек акын экөөңүздөргө кезекти берели. Анда баштай бериңиздер, сыймыкка кезек берели. Келиңиз сыймык. Çıkkana oyalandı Gücürmün kırgız aman mı Kırgızın batır elsin irmak doğu tatır elsiler gir basbasın sananda Turmuşun bolsun jarkıgan tündöy bolboy karanga Kırgızday genk peyil jandı kıdırsam elden tavambı Kurmanbek akın senin da görsöm dep geldim çamandı Kadırluğun elge men dağı görsötsöm deymin çamandı Abduvali ağabız efirden aytış kılgan son emnemen çapbay kalamba Ak canday geldim aralap ak tangday önür kanandı Efirden andan olturup este yatamdın elevesken alamba Doğuşumdu çıgarıp komuzumdu çalamba Narkından taybay koldu al narındık mendey balangdı Osman kul bol albasamdan okşotu ovon salambın Estebes bol albasamdan estetip doğuş salambı Bismillah andan algaçkı birinci estep Kuday talamda Kırgızdın birinci borboru Bişkekten ikinci borborun oşuman ay halkım Efirden acoldoy mey salam dey Osman kul atam ovonu ordumdan ayttım ovolu Alım kul atam ovonu aldыңdan aytsam bolovu Bugün geldik efirge andatım bayırdaylı El aldında jırgaylı Bugün Şekerbek ağay menen gelmekmin Bирок Şekerbek ağay gelbeptir anda dağı sınbaylı Görse 100 upay alıp ağabız Biz dağın anın artından ırların kantip bulgaylı Biz dağı 100 upay alsak dep geldik Geltirip ırdavın kaydı Bugün gelbeptir Şeker ağabız Görse ötkön gün efirden elen ağabız Kutulup ketken turbaybın ey Estebes atam bayanın elgaytam komuz çalıp bir Talantından atamdın tügölel bütün kanıktır 1931 жылдың 5 mayında Görgönü düğünü jarıktır Talasovul astında Aral degen ayılda Törölgöndügün anıktır 15 yaşından atamdı Alım kulakın ustatı Akındığın tanıptır Fürırdap filarmoniyadan Rıstun elge jağıptır Gastrol kılıp jet jerde Al жерден dağı janıptır Oşol gastrol kılıp жүрgönde Atamdın
болған жубайыр ай апамды да табыптыр. Махаббат оты тұтанып, үй бүлө құрып қалыптыр. Өлбөстөй жашап асадан, өчпөстөй очоқ жағыптыр. Эстекемдин артында эки кыз ал тул қалыптыр. Ошол гастроль кылып көп жүрүп, эл аралап көп жүрүп, эл батасына марыптыр. СССРдин эл артистин, казак менен кыргыздын эл артистин даң алыптыр. СССРдин эл артистин, эстекем канаң ал деле, жездекем канаң ал деле. Бул болсо дагы тарыхтыр, эфирден андан эл кырдап, эстекемдин айталың эй, ал ошол элдин эсине дагы салып бирей. СССРдин эл артистин эстекем алган эстесем, СССРдикин алганда казактын эл артистин алып коюш кеппекен. Алым кул менен бир жүрүп, санатын алган бир кезде, Саякбай менен бир жүрүп, манасын алган бир кезде. Муну айтып жаткан себебим, ачыгын айтып беремин. Себеби залкар эстекем, акындыгынан да тышкары. Ар бир сабын кашка айткан, арбындардан башка айткан. Манасчы болгон турбайбы, комузун чертип, күү чертип, калайманды дүүетип. Күүчү болгон турбайбы, кайрып чертип комузун, чыгарып мукам добушун. Ырчы болгон турбайбы, муну ушундай залкарга, төрт тарабы төп жорго айткыла теңдеш ким келет. Эстекемдин жанында далай өнөр көз иргелет. Эстекем тирүү болгондо тилин саткан маңкурттун бирин койбой тил демек. Мен үчүн биринчи орунда мекеним ыйык тил демек. Кыргыздарга кайрылып эне тилиңди бил демек. Төрт тарабы төп жорго көп талант эси ким демек. Ой эстекемдей залкарлар бир кылымда бир эмесе, агайын бир өмүрдө бир келет. Атабыз болот агайын арал деген айылдан, калкына болгон сүймөнчүк кадимкиң Акбай Бабурдан. Кайран атам эстекем, кайрыгын элдер сагынган, калкы дагы азырда кайрыгың элге жаңырган. Элим бөлөр думанга, эстебес жолу кеңейсин. Эстекемдин азырда төрт тарабы төп жорго, төкмөлөргө теңейсин. Эстекемең окшогон эл сүйгөн жандар көбөйсүн. Райхан жазган кыз жигит, ыраты менен аткарган Огурманбек, муну шедевр дебей не дейсиң? Кезекті берелігі ұш студиясында Құрманбеке. Ибжановқа кезекті береміз. Çepkenim uzun boyumdan, çertnegim түшпөй kolumdan. Çeginen çıgan yelek mina çeştebin aral tovundan. Erbegen kara balamın, enemdin kalbayım soğundan. Erçitip жүрü ırdata, tel bolsa 5-10 çoğulgan. Ansızdan enem kaltırbayt, artisti jebir oyumdan. Enemdin erçip жүрgönüm ay atamdın üyde joğundan. Atakem askerden gelbedin, an oylap uylap soluğam. Apam mecem üçövüz, atamdı dayım gütövüz. Ardayım karap jolunan, gebirler geldin askerden, ayrılıp butu kolundan. Anı görsem dağı bir aygı, atam getbeyt oyumdan. Ay kaygırtbayt bizdin apıkem, ay gayratının zorunan. Talpıntıp kuştay böpölöp, tanıttı turmuş terengin. Ay güngö gelet tengegim, ay estevesim dep jürüp, eminin azap jevedin. Ubayın görö
көрөр кезиңден аң уулуңдан алыс жөнөдүң төрөлгөм чында бакпай бабырда тоолор коз жайында ай каалаган токой каалаган жемиш шылк токой агак капчыгай өзөн сайында ээрчитип жүрсөң дагы бир карага чие кожогат асылып турат шагында самалын ичсең чынында барына болот дарыда кереметин жайлоонун ай көп көргөн бала чагымда 45 жылында аймак керемет май айында ошол жерде карасам жүгүнөн бошоп келгем кайгынын ой ошол жерде карасам чоңоюп калган кезегим чоң акын келдиң айылга эң элирчиң акын алым кулай атагың элге дайында аралап жүргөн кез экен агайын туугандарына ырдады күлгүн талыкпай ызатты кенен тамына ал жерде менин ырдатты алп кишиге сындатты артисттикке жагууга булбулдуң аң ээрчип келгенмин кечемен Фрунзенин шаарыны 47 жылында кышындаң эмес июлда эстебестей атабыз айырды кошулган талант уюмга алым кулатам жетектеп ой артисттер деген жыйынга эң эстебес атам атандың элерчи болуп катарга демек эл эстебес болуш кыйында жаратканаң Аллам колдо деп Абдикем мында жолду деп бүгүн ак тилек менен айтышка биринчи жолу чыктым чынын деп айтышка мага жуп болгон анделек бала сыймыгым акын болсоң чынында угайынан кептин чындыгын канаң эми баштагын көрөйлүк сенин тыңдыгын аң кезегиңдин ала кой бирок эстекеме жашайт миң кылым Бул күндө берген жемише эстекем тирүү барында айтылган ойдун тегизиң айтылган ойдун семизе терең кеп айткан төкмөнүн эле деңизе чаңшыганда булбулдай шаң боло түшкөн эличе ой залкар төкмөң акындар Ысмайыл менен тууганбай ашыралы токтосун өнөрдө болгон негизе кубанып бирге жүргөндүр Кудайдын буйруп дейише чоң сыймыгы кыргыздын чоң сыйлыгы Кудайдын эстекемдей залкардын энчилеп бизге берише өзгөчөң эле төккөндө кол ойноп комуз чертише Мухан маржанын сөздүн терише азыр бир эстекеме тең келбейт акындын 88 74 жыл жашаптыр көп болгон экен жеңише калыстар теманын ачкын деп жатат эстебес болсо темабыз упайдын болбос кемише себеби мындай залкардын өмүр баянын 10 мүнөткө батырышый туугандар мүмкүн эмес го негизиңе Калайыктан баталган калкырчысың аталган Осмон кулдан баталган оргуштап чыгып катардан Алым кулдан баталган ан сайын ырдап жасанган Алмадай кезден таанылып анда элек балаң аталган Өлкөм деп өзүм деп кайгы чекпеген Өлкөм деп дайым
күйүнгөн өзүм деп кайгы чекпеген комуз чертип күй чертсе кылган кем барын эп менен жөлөшөм деген жандарды жайлаган экен кеп менен эстекем өнөрүнүн артынан далай жерди кыдырган болбоптур такыр чектеген кыскасын эстекем жеткен жерлерге ай ал ошол Чыңгыз хан дагы жетпеген байкабаңдап карасак байлыгы болгон эчең кеп агайындын алдында айтпаптыр такыр бекер кеп мамлекетке кылган кызматы кеткен экен кыргыздын маданиятын бекемдеп төккөнү залкар эстекем көптөрүң айткан чечен деп алым кул атам жанымда шакирти болуп көп жүргөн устатыма жетем деп кийин чоң залкар болду чынында кайрыгын төккөн мекен деп кийин шакирттериң атамдын кунандары тайлары куйруктары жалдары момундай элге кылган кызматын Абдуали Шекербек ой жаннаттык кылсын жараткан ой атамдын ой жараткан берип жардамын келип калдык ыраазы мындай кылып кетсек деп арбагын ал бирок мен эстекемди көрбөгөм колумда кармай албадым чынындан эстекем мынан өстүргөн өстүрүп өнөр тармагын бирок мында Бүбү Айша менен Кадыралы агалар замандаштарын жандадым ой ошол жанымда мынан олтурам эчеле болбос арманым ой атамдын колдорун кармабасам да эстекемдин колдорун ал ошол кармаган колду кармадым келиңиз анда эмеңизге өнөктөшүңүзгө кезек берелик Ал сөзүң анда чын экен, элдеги ырчы төкмөлөр, эл сынынан өткөрөр, эмгекке өнөргө байлап башынын алар эл сыйыны көп көрөр. Эга эл ырчысын эстебес бул алып төкмө, ая кече мына карасам, эстебес мектеп өзүнчө, эрги урдап бериптир ай бул эстек, бул алым кулатам көзүнчө. Калк артисин ак төкмө, бул какшаны бул мурасы бар өзүнчө, какшаны ырдап бериптир ай бул кече каража калы кулатам көзүнчө. Анда жакшы сөздөн баштайлы да, ортого кептен таштайлы, качанда болсоң ошондоң ая залкарлар деп даңктайлы, кыргызымдын өнөрүн жаш төкмөлөр сактайлы, ар дайым элең ушундай эстекемдин өнөрүн барктайлы, кылымда болсоң ушундай, кыргызда болот ушундай, бүгүн баарысын эле коюп мынандай, бүгүн эстекемди эле мактайлы. Анда саган айтарым, ар дайым элең ушундай, эл менен күлүп жүрөлүк, эл менен биргең ушундай, эл менен тегиз өмүр сүрөлүк, качанда болсоң ошондо тегиз жүрөлүк, кылымдыңа ушундай бир коюп бүгүн кечең Элмирбек акын айткандай, СССР кеткен эскирба, бирок эстекеме жашайт түбөлүк. Кече мынан атамды карасам, жан башы жапонго барып ырдап келдиле, ал жактыдагы балдардың ай таң калтырып бердиле, бул кандай ыр десең анда төкмөлүк өнөр деделе.
анда эмесең ушундай кыска мактайлы, атабыздын ушундай бир эки сапка таштайлы. Анан кезекти бери ушундай кайра кезектешип мактайлы. Қалың жұрт, жағымдуу жаңылык. Ақ таңдай ақындар ордосунун демилгеси менен ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясы, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, Түрксой эл аралык уюму, Кыргыз улуттук Манас театры биргелешип, ЛТРдеги Ақ таңдай автордук теледолбоорунун алкагында Алтын комуз байгесине арналган Ош Бишкек телекөпүрү аркылуу төкмө акындардын айтышы түз эфирдеги тандоо турун баштайт. Июнь айында башталган тандоо сентябрь айына чейин уланат. Тандоо турдан 14 акын тандалып алынып, 30 сентябрь күнү Казакстан, Өзбекстан, Карагалпак, Кытайлык төкмө акындардын катышуусунда Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда Алтын комуз байгесине арналган эл аралык төкмө акындардын айтышы өткөрүлөт. Алтын комузга арналган айтыштагы негизги талап залкарларды эске алып, Арыстанбек, Калыгул, Нурмолдо, Деңижок, Токтогул, Барпы, Бала ырчы Сыдык, Туяк ырчы, Ботобай ырчы, Халмурза, Эшмамбет, Торгоо, Алымкул, Осмонкул, Токтонаалы, Исмайыл, Ашыралы, Токтосун, Эстебес, Туганбай, Тайырбек төкмө сыяктуу улуу устаттарды баян куруу менен айтыштын наркын дагы да бийик деңгээлге көтөрүү, бабалардан калган баалуу өнөр баркына жетүү. Байге фонду 2 миллион сом жана 500 000 сомдук өрүктөн чабылган алтын ширетилген алтын комуз. Мына кадырман қалың жұрт, сіздер биздин жарыянындагы уктуңуздар, ошону менен бирге мына калыстар менен, көрөрмандар менен бирге бардыгыбыз бүгүн эки жаш тайыбыздын дагы кичине бар жаратканыбыз берген мүмкүнчүлүгүн эл журтка жайып беришти. Акташ Токон дегендей эл ырчысы Эстебес чоң залкар жөнүндө булар дагы өзүнүн дараметине жараша айтып беришти да. Негизи биз ушул залкарлардын баарын көзүн көрүп калдык. Эстекенин ак батасын алып, жада калса жакшы жерлерде колунан чай ичип, колунан учасын да алган балдардын бири биз болобуз. Ылайым арбай ыраазы болсун. Негизи Ак таңдай теледолбоорунун алкагында ЛТР мамлекеттик теле радио компаниясы, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, жаштар саясаты министрлиги, Түрксой эл аралык уюму, ошону менен эле бирге бизге өнөктөш болгон, айрыкча биздин ушул акындык өнөрдү негизи эле ушул 10 жылдан бери жака өзүнүн жеке каржысынан, чөнтөгүнөн акындарга ушул алтын комуз байгесин коюп келген Кыргыздын мыкты инсанынын бири, алтын комуз байгесинин автору деп койсок дагы биздин ушул өнөктөшүбүз, биз авторлошубуз, Ниязбек Айбашев агайыбызга да терең ыраазычылык айтышыбыз керек да. Мына 10 жылдан бери өзү жеке акындарды колдоп келатат. Быйыл буйруса 2 алтын комуз коюлган. Бири 500 000 алтын комуз акындарга болсо, экинчиси биз 10 жылда бир берилчү баягы залкарына деген элек, эми негизи Кыргыздын чыгаандарынын өнөрдү көтөрүп жүргөн улуулардын бирине берилет. Аны биз кубок дедик эле башында. Бирок быйыл биз ошону бардык улуу инсандар менен акылдашып олтуруп, Кыргызда ушул сөздүн байлыгы аябай кенен да, биз алтын комуз сооруну деп койдук. Буйруса быйыл алтын комуз сооруну дагы бир инсанга беребиз. Эми кичиген айым келиңиз, сизге сөз кезегин берели. Биздин Кыргыздын мыктылары жаныңызда болуп турат. Кадыралы агабыздын, Бубайша эжекебиздин дагы айта турган кептери бар чыгар. Анда сөз кезеги сизде. Жакшы болот, мына ушул эфирдин башталыш алкагында агайыбыз мына ушул Эстебес атабызды көрдүк элек. Ал киши менен иш-чараларда көп болгонбуз деп аткан. Чындыгында акындарыбызга Кадыралы агайдын Бубайша эженин астында дагы ал киши жөнүндө ырдаш бир топ толкундантты. Анда Кадыралы агай келиңиз ушул Эстебес агайыбызды бир аз эзиттеп, ал кандай киши эле? Анан Бубайша эжеке сиз өткөндөгү эмелердин жыйынтыгын айтып коесуз. Жакшы болот. Абдыке, урматтуу калыстар, урматтуу калайык калк. Мына бир канча күндөн бери кыргыз акындарын өзгөчө мынабеки жаш гана талпынган азаматтарыбыздын кошкондорун, айтыштык өнөрлөрүн тыңдап, угуп, талдап келе жатабыз. Мен айтар элем, бул акындык өнөрдү ар кимге Кудай Таалам берген эмес. Акындык өнөр анда-санда адамга келген бир чоң сыймык.
Ошондуктан акын ар бир күнү, ар бир саатта өзүн курчуп туруш керек. Себеби мындай өнөрдү баркташ керек, баалаш керек. Ошондуктан мына эреке айтылып бүгүнкү ушул Телемост Ош Бишкек телекөпүрөсүндөгү айтыштарды тыңдап отуруп, биздин калктын ичинде ушунчалык таланттуу уул кыздарыбыздын бар экендиги албетте таң калтырбай койбойт. Бирок ошол учурда байкалган бир нерсе, кандайдыр бир деңгээлде баягы калктын ичиндеги нукура акындык өнөргө али суарылбаган, али көп турмуштун көп нерсесин байкабаган кыргыздын ар түрдүү көп көйгөйлөрүнө терең сүңгүп кире албаган жаңы мына тай күлүктөр сыяктуу да. Эми мен ушу таланттуу акындарыбызга айтар бир биздин деле жашыбыз улгайып калды. Бир аксакалдык турмуштук тажрыйбаны көргөн киши катары айтарым, ушундай талантты корголбасак. Мисалы үчүн эстекемди көрүп, мен өзгөчө 1991-жыл Түркияда иштеп жүргөндө бир 10 чакты күн Түркиянын чоң шаарларында чогуу болуп, ошол кишинин 2000 кишилик чоң түрк тилди түшүнбөгөн түрк туугандарынын ичинде манас айткан акындык төкмөлүктөрүн, кийин мейманканада отуруп төккөндөрүн көрүп алып, аябай таң калган жагдайларым болгондо, эми мындай улуу залкар, мындай чын-чынына келгенде, мындай байкаган адамга Алымкул, Осмонкул, Каалык, Токтогул ушундай керемет акындардын анан кийинки Эстекем менен Токтосун Тыныбековден кийинки акындарга кандайдыр бир ортодогу бир байланыштырып турган көпүрөдөй сезилет магачы. Ошондуктан Эстекемдин өнөрүн жаштарыбыз дагы жакшы көңүл бөлсөк, элибиз, журтубуз сыйлаган, биз билген, көргөн керемет адамыбыз эле. Ошондуктан бул акындык өнөрдү өркүндөтүшүбүз керек. Ар ким кыргыз журту акындык өнөргө дайыма канында сиңип калган алар. Ошондуктан мына Сыймык менен Курманбек мырзалардын бүгүнкү аракеттерин байкадык. Кубанта турган жагдайлар бар экен, бирок такшала турган дагы көп жагдайлар бар экен. Ошондуктан жакшылыктар көбүрөөк болсо биздин таланттарыбызда деп айткым келет. Рахмат. Анда кезекти биздин убактыбыз абдан эле азайып бара жатат. Кезекти Ош студиясына беребиз, ал жакта сюжетке бере берели. Ак калпак кыргыз элинен аттары калып көзү жок асылдар өткөн турбайбы, айтканы калып өзү жок акындар өткөн турбайбы, чагасы калып көзү жок чалкарлар өткөн турбайбы, санаты калып өзү жок чиркин залкарлар өткөн турбайбы. Geçen alamga salçun uyurдөй, az eken deseng tümöndöy, arbagı kımbat manastın 6 jıl aytsaң tügönböy, jer suğa batpas uyurдөй, je közü deseng tümöndöy, jetesi kımbat manastı 7 jıl aytsaң tügönböy, jabıra burun tökkönde, jamgırga bölöp beleste, jaratkan jerdin üstünde can kalbayaga teŋeşçü, can keştim manas özü da jaktırıvaga keŋeşçü, jannatkan ayköl geçse da can salgan kırgız elinde, jasatı mıktı zor akıl uşa jaysaңды bergen emespi. Geçen kırayın algan cıldızdan, ırısın algan çındıktan, ırgıştap turgan zamandan ır menen munar turguskan, söylötün algan cıldızdan, sögün algan çındıktan, söykönüp turgan zamanda söz menen munar turguskan, keremet akın bababız Ketbuka ötken Kırgızstan, Ketbuka geldi degende tağına çatır tiktirip tağ özü toskon Çıngıskan, buluttap düğüne çatsa da bula alamdı bassa da, buyumday körbey eçkimde burganak salıp jatsa da, buyurup bugün Kırgızstan bu kakın geldi degende buydalbay toskon Çıngıskan.
Kubartkandağı söz bolgon, kubantkandağı söz bolgon. Kudaydan düşüp kelgende, kuşup kelgen Kırgızda, kunda çok akın köp bolgon. Tentitken dağı söz bolgon, tel çıkken dağı söz bolgon. Tengirden düşüp gelgende, teminip gelgen Kırgızda, oşa teni çok akın köp bolgon. Keldi bek menen tını beğe, kim bolgon menen kağızdan, kim bolgon menen sabattan, kemen gerele bulökö, keremet aytkan manastan, çoyuke şapak dıykan bay, çoğun açtırıp ozunu, çoğulgan eldi karatkan, çokudan manas aytkanda, çoyulup barıp taң atkan, buğdandar çıkkan bul jolda, buydalbay salgan sur jorga, akınдар çıkkan bul jolda, adaşbay salgan sur jorga, akındı kız zor ele, alabı kacaktagın kuşul aktıyalık dur boldu. Kızıl şayı Taşkent'den, kızıl kıya Batkent'den, kıyratam dep tişip, kıylalara tap bergen menen tay saldap, taymaşa rakın as kelgen, içkiliktin kurmana, ili boyun jeng uçuşun, Irak'ın ele buldağı. Hakkalpak Kırgız elinden atağın alız taragan, aytkanım meni kadagan, arbın ötken butakın, Toluvay menen toktoğul asan kaygı kusakın, aytışar tengin tabalbay, armandan ötken emespin oşalancı yandı kusakın. Geçe Jalalabad suzaktana, cannatka canın uzatkan, can düynöңdün sal tele, jalındın kırga martele, jaktı pende tengelgiz jadı köyelen kalpele, jaykışı sözü kurgabay, jamgırlap turgan barpele, közdögön ırı barpının kökz akın bolup soğuçu, kökürögü tuyuktar kövükkan sayın doңuçu, közü görbey kalsa da uşu gödönü tiri boluçu. Kazak menen Kırgızkan'a kaldayıp turgan karanı, Karacan bolgon aranı, aytışkan jandın ap etken akındardın jayanı, balık ozda ötken baydın uulu kalıgul, kayran akın doluya kakşap жүрүп al ötken, uyalgandan tabılga kızıl bolot dep aytkan, korkkonundan karagay uzun bolot dep aytkan, attın ay ömür kıska go, atkan taң aydın geçele, akındardan kalıgul uşul akıl ele esele. Birdi çapkan kamçıday, akılga tamgan tamçıday, kızığı tapsa düynönün Kırgız'tın otu cançuday, tündük benen tüştügü türülüp bağrı sıylagan, türküksüz köktün astında tünörüp жалгыз ırdagan, tübü jok mühit öңdönüp tübüne güçün jıynagan, bastaşkan akın bolbogon, nayzasın alıp jekege, baktısın tile vertenki batasın bergen ötöge, armandı tura bul düğüne, ayla bir jetsen almaş kız, asıldardın can ötken, akındardın arstanı, oşun arstan bek akında ötken. Kazaka tilin ögöşkön, kazaka dilim bölöşkön, kayıgıp getip Kırgız'tan karanday akın jojötkön, yesin aman çoң ötkön, Kalmırza nişan yer nazar Cumamüdün moldu ötkön. Osmandan sokkan şamalday, alamdın alçın amalday,
Armandan ötken jеңi жоқ айтышар теңін таба албай, сырттаның елең ақындан сынына барын жашырған, сырдайрадан кең суны сыраяқа батырған, артығын келең ақындан ақылын башқа жашырған, аққан суның аламдан қошал алақанға батырған. Sanatın jurtqa qалтырып, сан жеткисем кек тургузган. Сағынбай менен саяқбай салмағы жердің шарындай, саралтын өткен Қырғызстан, Исмайыл ақын айтқандай, Осмонқұл деген кимелі, одарылбас шайпалбас, өкуян болчу тимелі, халық деген кимелі, қасса қойса түгөнбүс, ошақ адамдай болчу тимелі. Мына қадырман қалың жұрт, сіздер бүгін бізден екі жаш тайыбыздың елге айтқан, естекем жөнінде айтқан қысқа айтышына да көдер болдыңыздар. Білінбей біз мына ақындар жөнінде оданындағы ақындарға сабақ болсын деп көрсеттік. Біз ушыны менен бүгінгі көрсөтүүнүн соңына чыгабыз. Кийинки ишемби жолукканча барыңыздар, аман туруңуздар.